Прививка болбойбу деп. менин билишимче Кыргызстандын мыйзамында прививка алуу бул мажбур эмес. Ар бир ата эненин өзүнүн эркине кайтат. Алдырса алдырат, алдырбаса эч бир адам кыйнабайт. Ошондуктан адам балдары билбегендиктен ушундай нерсеге барып атат. Албетте жанагынтип акча бергени бул пара болуп саналат. Кыргызстандын мыйзамы боюнча бул коррупцияга жатат. Бул күнөө иш дагы. Андай кылган туура эмес. Андай жолго барбасын адам баласы. Эгер алдыргысы келбей аткан болсо, жөн эле өзүнүн мыйзамдык укугунан пайдаланып эле алдырбай койсо болот. Анан ошол адамдын билимсиздигинен адамдар пайдаланып, прививка кылып аткан докторлор же башкалары. Анан ошону мажбурлап акча алып атышы ыктымал. Ошондуктан мындай жолго барбагыла. Устаз, кечиресиз, кошумча ошол бала бакчага, анан мектепке деп ошол карточкасында болуш керек прививка алды деген мажбурлар бар да мектептердечи. Эми андай мектептер мажбурлап аткан башка мектепке барсын, өзүнүн мыйзамдык укугун талашсын, ошо барып докторго барып түнүк жазып берип койсун. Мен алдырбайм, мына мыйзамда жазылган, менин эрким деп. Андай нерсе менен эч ким мажбурлай албайт. Ошо адам баласы ушундай нерсени билбегендиги үчүн ошо мектепте башка жерде мажбурлап атат. Адамды мажбурлаш үчүн ал деген мыйзамдагы мажбурий мыйзам болсо ошондо мажбурлай алат. Эгер андай жок болсо, ал мажбурлаган алардын акысы да жок да. Ошонун өзүнүн укугун берип, анан талашсын ошол адам барып.